Ынтымагы көп улуттан куралып, ырыс жолу достук менен уланып, кылымдарга кыргыз үнү жаңырсын, кыргыз көчү мурас болуп уланып дейт. Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында чак туш көрсөтсүн атайын театр күнү. Албетте биз театрдагы жаңылыктарды байма-бай сиздерге чагылдырып келебиз. Бүгүнкү күндө мына ушу театрда эмгектенген биздин асыл инсандарды студиябызга чакырабыз. Эгерде жакшы жаңы спектакльдер болсо, аларды биз мына атайын ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramдагы баракчаларына бөлүшүп, сиздердин каалоо тилек, ой пикириңиздерди угуп келебиз. Өзүңүздөр билгендей, албетте өлкөбүздүн гүлдөбүсү үчүн ар бири ар тармакта салым кошуп келет. Алардын айрыкча өзгөчөлөнгөн бул таланттуу инсандар бул театр жаатында да көп эмгектенет. Өзүңүздөр билгендей, быйыл мына ушул эгемендүүлүк майрамынын 33 жылдыгын урматына Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен өзгөчөлөнгөн бир топ мына ушу биздин маданият тармагына эмгеги сиңген инсандарга атайын президенттин жогорку сыйлыктары берилип отурат. Анда мына ушул биздин көрсөтүүбүздүн темасы сыймыктуу сыйлык ээлери деп атап отурабыз. Биздин студиябыздын кадырлуу меймандары мына ушул көп жылдан бери биздин кыргыз өнөр дүйнөсү, кыргыз театр искусствосуна салым кошуп, бүгүн дагы мынакей көптөгөн жаштарга үлгү болгон биздин студиябыздын кадырлуу меймандары менен тааныштыра кетели. Токтогулбек Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, президенттин жарлыгы менен даңк орденинин ээси Жамиля Сыдыкбаева бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз, куттуктайбыз. Жана ошондой эле президенттин жарлыгы менен мына ушул сыйлыктын ээси Токтогулбек Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти деген жогорку сыйлыктын ээси Вера Сариева бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз эжеке. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Ошондой эле кайталангыс керемет обондордун автору, көп жылдан бери мына биздин ушул маданиятка дагы салым кошкон, президенттин жарлыгынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген жогорку сыйлыкты алган Качкын Абдыкадыров бүгүн бизде конокто. Кош келиңиздер. Албетте сыйлык сиздердики, сыймык жалпы элдики деп айтабыз го. Бирок ошентсе дагы баягы сыйлык өз учурунда берилип калса, ушу таланттарга дагы жакшы дем күч кубат берет эмеспи? Жамиля эжеке, куттуктайбыз. Мынакей биздин театрда дагы Вера эже экөөңүздөр, кинодо дагы мынакей айтор көптөгөн ролдорду жаратып отурасыздар. Анан баягы айтып коет го, актерлор үчүн жаман жакшы роль болбойт дейт. Кандай роль болсо дагы ошонун өтөсүнө чейин аткарган сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Баракелде дейбиз, таазим кылабыз, кол чабабыз дегендей. Анан ушу жалпы театрга келгениңизге канча жыл болду, Жамиля эже? Сөз сизден болсун. Эми саламатсыздарбы? Мындай эсеп менен 55 жылдан ашыгыраак болуп калды окшойт. Жарым кылымдан ашык, караңызчы. Ооба, бир кезде мынакей Вера эже экөөңүздөр кыздын, андан кийин келиндин, эми баягы эненин ролдорун мезгилге жараша, Вера эже. Ошондой экен да, мезгилдин агымына жараша, жашка жараша ойнойт экенсиздер. Сизге канча жыл болду, Вера эже? Чыгармачылыкта? Ооба. Эми жалпы 50-ге жакындап калды. Эң сонун жарым кылым экен, чындыгында эле баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Ошентсе дагы мынакей өз учурунда ушундай жогорку сыйлыктардын берилип жатышы албетте баягы жакшы көрүнүш да. Мынакей көп жылдан бери эмгектеп, мынакей өзүңүз билгендей бүгүнкү күндө даңк ордени. Албетте даңк дегендей бул эмгекке даңк деп айтабыз да. Ошондон улам ушул сыйлык кандай сезимдер болду, сезимдер калды? Эми албетте сыйлык алган адамдар кубанды деп ойлойм. Кантип адам кубанбасын? Бу деген жакшылык, бу деген майрам, бу деген баягы эмгегиңдин баягы үзүрүү дегендей. Бир топ кишилер сыйланды. Албетте президенттин колунан колун кысып наам алыш бу деген чоң сыймык. Бирок мунун артында чоң эмгек жатат. Азыр өткөн кылымда, Вера. Биз өткөн кылымда жаш кезибизде ушул сахнага келгенбиз, ушул кесипке келгенбиз. Мындай карап көрсөң, кечөө эле болгондой. Азыр болсо мына Убакыт өтүп, Убакыт баягы убакыт учкан куш деген бекер эмес экен. Мына 21-кылым качан болот деп баягы жаш кезибизде али көп бар десек, мына 21-кылымдын
30 жылдарында жашап атабыз. Карагызчы. Эми Кудай өмүр берсе, ден соолук берсе, ушул жарык күндү көрөт экенсиң. Ооба, театр деген баягы коомдун күзгүсү дейт Вереже. Театр турмушта болуп жаткан окуяны өзүндөй кылып бир көрсөтүп берет го. Эгер спектакль болсо, ошо өзүңүн жашоодогу каармандарыңды издей баштайсың да. Мынакей сиз дагы 50 жылдан бери ошо театрда эмгектенип, канча деген залкарларды көрүп, баягы убакыт өйдөлөгөн сайын кайра сиздер залкар болуп баратасыздар да. Ошондо баягы сиз келген жылдары бир топ эле залкарларды көрдүңүз да. Кимдерди көрдүңүз? Эскерип өтүңүз. Бакен эже, Даркүл эже, Сыдыкбек Жаманов, Сабира эже Күмүшалиева. Эң эле мындай быт простой деген Сабира эже болчу да. Негизи эле ошол силерге калпмагачын алган күнү эртеси Сабира эже түшүмө кирди да. Кучакташып өбүштүк. Эми ошо чын болсо, арбак бар деген чын болсо, сүйүнүп аткандыр деп өзүм эме кылып койдум да. Негизи эле биз бактылуу экенбиз, анткени биз өткөн доордо баягы маданият, анын ичинде театр искусствосу дүңгүрөп өскөн кылымда ошол кезде иштеп калдык. Театрдын баягы түбүн түптөгөн улуу аксакалдардын жанында сахнада басып, алар менен чогуу чай ичип, алардан үйрөнүп, алардын баскан турганын, айткан акыл сөздөрүн угуп, биз тарбия алдык. Биз көп нерсени, негизи эле биздин ушул даражага жеткенибизге ошол адамдардын салымы абдан зор деп ойлойм. Эмгек адамды жараткан дейт. Качкын байке куттуктайбыз. Сизде дагы мынакей президенттин колунан ушундай сыйлык алып отурасыз. Качкын байке эң сонун баягы кайталаган соондорду жаратып отурасыз. Негизи кандай сезимдер болду? Буну көп күттүңүз да, баягы кээ бир айтып коет ой мен албай деле калдым окшойт дегендерин көбү алды да. Рахмат, саламатсыздарбы? Бул сурооңузга мындай деп жооп берет элем, баягы ар бир эмгек бааланыш керек да, өз убагындачы. Ооба. Ошо сиз айткандай мен деле күтүп келгем. Бир 17-жылы тапшырып койгом да, анда өтпөй калган. Анан эми бершер бир убакытта деп эле жүргөм. Анан мына 31-ине жакын 5-6 күн мурун бир кыз чалып атпайбы? Сизге ушундай сыйлык ыйгарылып атат, 31-инде мэрияга келди депчи. Анан угуп алып толкунданып аябай тиги кызга батамды берип, анан убакыт өткөндөн бир аз убакыт өткөндөн ойлонуп атам да. Шоугул бир кыз тамашалап атат го деп аябай ишенбейчи. Ишенбей. Кайра чалдым тиги кызга. Алдап аткан жоксуң деп айткандан тартып, ооба. Алдап аткан жоксуңбу карындашым деп айткандан тартынып, саат канчада эле деп аны деле мурда эле айткан, бирок тактап атам да. Да бир үнүн кайчы, атың ким эле деп анан сурап койдум, атым Толгонай деп. Көрсө сиздерге да ошого чалгандырбайбы? Анда деле ишенбей койдум такыр. Анан жакын калган күнү эртеңки күндү унуткан жоксузбу, эртеңки деп эскерткен, анан ошондо бир мындай ишеним сезим пайда болду да. Бирок баягы эмне наам экени мага кызык болду да. Анан маданиятта бир өкүл иштесе эле ошонун номерин таап, анан сурадым. Менде токтом эмне деп чыгыптыр? Маданияттын мыкты кызматкериби же грамота экен президенттин? Эмне экен десем, Кыргыз ССРнин эмгек сиңирген артист деп жазып ийиптир. Анан толкундандым бир азга. Бирок баары бир баягы мэрияга барып автобуска түшкөнчө ишенген жокмун. Чын айтайын. Автобуска түшүп анан кетип баратканда ошол сезимдер жаңы ак үйгө кирген, анан президент колунан алып аткан кездер, толкундан бийин сый тамагында болуп ал жерде ошо чогуу калгандарыбыз бир столдо отурдук да, коорашып, ошондо бир башкача бир сезим болду. Анан үйгө келдим, үйгөдөгүлөр тосуп алды жакшынакай. Анан тосуп алгандан кийин чечинип, анан өзүмдү карасам баягы эле качканмын да. Анан мунун сыйлыктын эмнеси өзгөчөлүгү? Ошо сен эмгегиңди баалап атканда сезет экенсиң. Анан жоопкерчилик сене дагы көбүрөөк болуп калат экен. Кой, мындан да жакшы чыгарманы жазайын депчи. Ошол күндөн бери мен мурдагыдан дагы көбүрөөк отуруп калдым азыр пианинода. Анан акындар менен да тез байланышып, көбүрөөк эме болуп калдым да. Ошол. Рахмат. Өмүрдүн баркы ишенимде, чыныгы ишенимде дейт. Негизи сүйдөн адам жаралган, сүйүн өзү түбөлүк дейт. Салкар жазчу Чыңгыз Айтматтын мынакей сөздөрүнүн баардыгы бүгүнкү күндүн баягы талабына туш келгендей да. Ошондон Салкар жазчу Чыңгыз Айтматтын Саманчын жолу спектаклинен үзүндү көрөбүз. Болгондо да биздин коногубуз кыргыз эл артиси Вера Сариеванын аткаруусунда.
Жоқ, Толған апа. Өзіңіз елі бара алыңызшы. Бекташ! 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 Бермей. Айша, el қатары бер сүңді бер. Бар болғаны тегінде. Ошол болса да бер. Айдо даяр, жерге себебіз. Бар болса ет дейсіңгі толғанай. Өзің деле көріп тұрбайсың ба? Мен міндіп чалажаң болсам. Құдар қошқан қошынамсың ғой. О жоқ дегенде. Şu çiğdey ballarından ırıskısın talaşmayla oysun bol boy bol. Ayşe düşünçü. Uşunu menen köp bolsa 10 gün okat kılasın. Handan giyininde. Eğer de jerge sepsek kışlık azığın bol. Köpçülüktün atынан uşul bolsa da çok. Бар болған ұшыл, толғанай, құдай қошқан қошынамсың ғой. Айтпадым ба, көпшіліктің атынан алып кетем деп. Жашоого караганда чындыгы көбүрөөк театрда сүйөм дейт. Чындыгында эле театрда баягы сиздер деле билесиздер да көп учурда эки учурду көргөн бактылуу инсандарсыздар. Советтер Союзунун учуру бүгүнкү күндө эгемендүүлүк турмушта жашап атабыз. Береже мынакей ушу азыр айтып атпайсызбы? Көп ар кыл ролдорду ошол эле мына Саманчынын жолу бул өзүнчө башка чыгарма, Күйөө бала өзүнчө башка чыгарма, чет элдик классикалык чыгармалар айтор баягы сахнада көп эле ролдор кездешет да. Анан баягы актерлор үчүн жаман жакшы роль болбойт дейт. Режиссер кандай тандаса, ошондой кылып ийнечилди аткарат. Анан көп ушул актерлордун бейнесин окуп калсак, Береже негизи артист болууга көбү каршы болгон экен да Советтер Союзунда. Сизде кандай болду эле ушул актриса болушуңузга? Ошондой тоскоолдуктар болгонбу? Же дароо эле уруксат беришти деп атабыз? Албетте, себеби биз 5 жыл окуп келдик. Жөн эле мындай случайно болуп калган жок да. Ооба. Анан Кандайча тандап калдыңыз ушул актерлук кесипте? Бирөө баягы таасир берет да, же ата-энеңизден бе таланттар ошондой? мен кичинекейимден эле мындай жакын болчумун да. Кичинекейден телевидение жок убакта радиого жабышып калчубуз. Радиодон көп нерсени угуп, билип, ошол жактанбы балким таасир тийгендир. Көп чыгармаларды билчүмүн да кичинекейимден эле. Анан бара-бара мектепте жана кружок деп атып эле өзү менен эле тартып кетет экен. Качкын байке келиңиз, биздин көрсөтүүбүздө көркүнө чыгарып бир жакшы ондорубузду аткарып бериңиз. Анан спектакльдерден да үзүндү көрүп сүйлөшөлү. Кана келиңиз. Рахмат. Анда месе мен ойлойм баягы өзүмдүн жеке оюмда ойлойм менин ушул чыгармам үчүн эмгек сиңирген артист деген наам алдым болуш керек депчи. Эмне дегенде бул чыгармамды Кыргыз ССРнин эл артисти Анарбек Ибраев, Токтогул сыйлыгынын лауреаты эмеспи? Ошол кишилерди айт. Ал киши көп чоң мероприятияларда, өкмөттүк жыйындарда ырдап жүрдү. Ал Атом деген чыгармам, сөзү Асанбек Алыкеевдики, эми автор өтүп кетти. Жаткан жер жайлуу болсун. Аны ушул чыгарма менен алдым го деп ойлойм да, ушул чыгармамда бир эки куплет ырдап берейин. Жакшы болот, келиңиз. Алатома табаба мекендеген, урпактар бейпил жашар бекендеген. Турундан Эрман Астай батыр чыккан, чегиңди эч буздурбай бекемдеген. Алатом асыл жерим, Ак калпак кыргыз элим,
атадан қалған мурас ыйық сезім. Алатом асыл жерім, Аққалпақ қырғыз елім. Атадан қалған мурас ыйық сезім. Абалтан саңғылымдар қалқып өткен, Алатом сенде қырғыз халқым өскен. Арғачан өлкө үшін жан аябас, өзіңді дору сүрсін дайым көктім. Алатом асыл жерім, Аққалпақ қырғыз елім. Атадан қалған мурас ыйық сезім. Алатом асыл жерім, Аққалпақ қырғыз елім. Атадан қалған мурас ыйық сезім. Атадан қалған мурас ыйық сезім. Барекелді. Өнер өргө жетелейт дейт. Мынакей өнөрүңүздөр бар үчүн ушинтип эл үчүн эмгектенип, жогорку сыйлыктарды алып атасыздар. Дагы жолу сыйлыгыңыздар кут болсун. Жамиле эжеке айтсаңыз, мынакей ошо сиз дагы бүгүнкү күндө мына театрдын ардактуу улуумуну деп айтсак жарашат. Убакыт мезгил ошентип алмаша береткен да, сиз келгенде баягы жап-жаш кызсыз дегенде, ошондой бир жакшы учур. Биз жаш кезде улуулар, ай, күнүңөрдү бекер өткөрбөгүлө. Өмүр кыска деп айтышчу. Анда биз маани берчү эмеспиз. Ал кезде баягы өмүр узундай сезилчү да, узундай. О, 21-чи кылым качан? Ой, 70 жаш, 80 жаш качан деп. А биз Москвада баягы ГИТИСте окуп жүргөндө, Кыргыз студиясы, биздин мугалимдер айтчу, бир күнүңөрдү бекер өткөрбөгүлө, театрларга баргыла, музейлерге баргыла, бардыгын көргүлө, баарын өзүңөргө сиңиргиле деп. Бирок албетте биз жаш болчубуз, барчубуз, көрчүбүз, бирок кээде албетте баягы жаштык менен ойноп күлгөн күндөр болгон. Азыр болсо эстесем, ошол күндөрдү кап деп. Азыр какыл ошондо болсо деп ойлойм да. Аттиң деп. А бирок баягы өмүрдүн кышы бир замат деле келип калат экен. Мына мен кыштын босогосунда турам азыр. Күз азыр. Мисалы мен кесиптештерим, мен жашташ тең туштарым үчүн күз, күркүрөгөн күз болуп эле, эртең кыш, мына кар жаайт деп баягы жашоонун ошол жерине келип калдык. Ошол бир замат деле болуп кетет экен. Рахмат, анда сиздин аткарыңызда өмүрдүн күзү деген спектакльден үзүндү көрөлү. Бир кыздын курбулары катары барабыз. Мурдагы тоюнда курбулары кайт экен. Ал деген салтты катуу кармайт да. Ар бир тоюнда курбуларын көрүп турат экен. Ой, эмнеси бар экен эми? Курбу десе курбубуз да. Биздикинде чогулуп, кийинип, жасанып алып, чуу коебуз келишти. Ой, аябай сонун келишти. Той качан экен? 2 айдан кийин. Араң эле турган го. Ой, ал жалгыз калуудан коркпойм дейт. Ой, жалгыздан корксоң, мен боласың. Ой, ит багып, эми карганда эрде эмне кыласың? Ой, балким аныкы деле туурадыр. Я, кыздар, кой, кана кечигип жөнөбөйлүбү? Ой, сен эмне деп атсаң түшүнөсүңбү я? Каяка кечигип? Эмне күйөрөрүбүз бизди күтпөй чыга качмак беле? Ой, Дорис, кечирип койчу, кечирип койчу. Дорис, болуп кончуну карачы. Ой, кандай экен, а? Шумулдук. Канча алдын дейсиз? Эми секонд-хендтен же соодалашсаң, 199 доллар. Ай, болду кыздар, кечип Ой, баратам. Мына. Кет. Канагай. Акыркы жолу эмнени окудуң? Кыймылсыз. Ипотеканын проценти кандай болду экен? Тиги Доу Джонстун иштери кандай? Ой, дагы эле мен сүйлөй беремби я? Ай, дайым ушундай болчу. Мен сүйлөчү нерсе болсо, мага көңүл бурбай келдиң, окуй берчү. Азыр болсо,
Sınavım hiç. Seni tün ortasında kayda. Yemenin temselep çürüttüm. Sarsana oğlum. Білесің бе? Кейде өткен күндер еске түскенде аябай қорқып кетем. Негизи бул спектакльде дагы жалаң ошо сиздердин өзүңүздүн муунуңуз ойнойт экен, ошо өзүңүздөргө баягы ылайыктуу Ооба, роль. негизи спектакльдин өзүнүн мааниси ошо да. Өмүр көзү баягы улгайып калган аял заттары, аялдар баягы улгайып өздөрүнүн жубайларынан ажырап, анан ошол жубайлардын элесине баягы элестерин эстеп, баягы өткөн кеткенди эстеп, анан ошол аял заттарынын келиндердин, кыздардын ичара болгон мамилелери. Эң сонун экен. Негизи эле айтып коет го, ошо актерлор, актрисалар үчүн бир кыялында бир жакшы роль бар депчи. Даркүл Күйкованын бир эскерүүсүн окуганбызда, мен кыялында баланча ролду жаратсам деген бирок жарата албадым депчи. Кээ бирлер айтып калат, ой мен ал ролду мурда эле жаратып коюптурмун көрсө депчи. Ар кандай учур болот да. Бир эжеке сиздин бир кыялыңыздагы ролуңуз ушуну жаратса бир тарыхый инсанды же болсо бир жөнөкөй эле бир карапайым ушундай бир баягы кыялыңызда болот да. Аткардыңызбы? Биринчи мен биякта айтып коеюнчу, бул киши ырдап атканда эмнедир мындай бир ой кетти да. Наамды алган күнү дагы бул киши үчүн аябай символичный ушундай ыр менен да. Жаңы ордобуз ачылган күн, эгемендүүлүктүн күнү, анан сыйлыкты алып атса, ушул ыры ушунчалык топ келишти да. Эле браво. Анан өзүмө айтсам, мен эми арманым жок, бактылуу кишимин. Жеткен ролдорума убагында ойнодум, жеттим да. Эң сонун. Убагында медея да өтүп кетти. Анан могу акыркы спектакль Мамурени мен канча жыл ойлоп жүргөм да, бир 10 жылдан ашык болду го. Переводун таппай, тияка кайрылып, бияка кайрылып атып, анан все-таки переводун таап, койдуртуп, премьерасы чыккандан кийин, неужели деп. Анан бирок болду иш деп өзүң ыраазы болот экенсиң. Эгерде кааласаң, катуу кааласаң, болот экен да. Адам эңсеген нерсесин ишке ашырса, мындан артык бакыт бар. Каалоо болсо баардыгы молодец деп ойлоп каласың. Эң сонун, чындыгында эле. Кээде баягы көп учурда ошо спектакльдер көрүүчүлөргө кээде жетпей калат да, кайра кайталап көргүсү келет. Кээде көп спектакльдер кайрадан баягы жаңыланып коюлуп да катпайбы азыр, баягы заман талабына деп дагычы режиссерлордун көз карашы менен, Жамил эжеке. Негизи баягы биздин улуу драматургубуз өзүнчө бир почерк, өзүнчө стили бар. Мырзагапаровдун Туздуу чөл деген керемет пьесасы бар. Ошондо актрисанын оозуна салган сөздөрү бар. Тагдыр бул режиссер деп. Чындыгында режиссердун тагдырында биздин тагдырыбызды режиссер чечет. Бериши мүмкүн роль, бербеши мүмкүн. Кээде мындай болуп калат, ылайыктуу болуп турса да берилбей калат. Кээде ылайыксыз актерлорго деле берилип калат. Тагдырлар ар кандай болот. Анан эми баягы берилсе сүйүнөсүң, берилбесе күйүнүп күтөсүң, туурабы? Биздин өмүрүбүз негизи, актерлордун өмүрү өмүр бою күтүү менен өтөт. Күтүү менен, роль күтүү менен, спектакль күтүү менен. Эми ролдорду ар кандай болот да. Баягы абдан маанилүү, абдан мындай сезимдер буркан, шаркан болгон, ой жүгүртүүсү терең болгон ролдор азыраак да. Анан эми биз болсо кандай роль берилсе да, керек болсо илгери биз жаш кезибизде коёнду, керек болсо күчүктөрдү ойногонбуз, шайтандарды ойногонбуз. Анан эми актердук кесип ошо да. Бир туруп алкашты ойнойт бирөө. Жанагы келиндерди айтпадыңарбы? Биз жаш кезибизде келиндерди эмес, күйөө бала да баса. Жаш эле болчубуз да, бизге кемпирлерди берип койду. 5
мындай эми жаш элебиз деп өзүбүздөн берсе кемпирлердин ролун берген. Эми азыр мына 15 жылдан көбүрөөк өтүп кетти. Өзүбүзгө келдик кемпирлер болуп, өзүбүз ойнойбуз. Гримдин дагы кереги жок. Гримдин дагы кереги жок дегендей. Мезгилдин агымы өз учурунда ушундай турбайбы? Анан Айтматовдун жакшы сөзү бар го, биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү деп. Негизи эле баягы театрдагы өзүнчө бир муун менен келет экен да, эреже. Ошол эле баягы Сабира апа, Даркүл апалардын өзүнчө мууну, азыр айтсак сиздер дагы өзүнчө бир муун да, улуу муун деп кайрылышат деп, сиздер устаз дегендей мындакей азыркы учурда театрдагы бир баягы устаттар, ардагерлер деп койсок болот экен да, билинбей. Бирок ошо театр өзү эле тарбиялайт экен да жашоодо көп нерсени. Эми албетте театр, сахна ошо тегерегиндеги кесиптештериң. Эми биздин кесип баягы художниктер да аралашат, драматургтар, жазуучулар, музыканттар, спектакльдерге музыка жазып берген композиторлор болот, сахнаны жасалгалаган адамдар. Канча адамдар ушу бир спектакльди жаратыш үчүн чоң коллектив эмгектенет. Ошон үчүн ар бир адамдын бул жараткан ишке салымы бар. Мамилеси, Анан бизге дагы таасир этишет. Ар бир адам, менин оюмча, жакшы таасир кылган адам деле, начар таасир кылган адам деле бизге турмушубузда, өмүрүбүздө сабак берет да. Бир нерсе кошумча кылып кетейин да, биз алып келгенде биринчи эле тоскондо вахта деп коебуз да. Вахтадагылар мен ушунчалык сүйүнүч менен кучакташып эметип, анан коллективибизге дагы рахмат айтышыбыз керек. Ушунчалык жакшы тосуп алышты, гүл берип, анан сыймыктанып калдык эле. Жанагы кыргызда сөз бар эмеспи? Куттуктап атсаң белекти алган, түм эле койсоң болмок деп койгон. Түм эле койсоңор болмок дегенде эметели десек, бирок ичибизден ушунчалык ыраазы болуп, сүйүнүп, кубанычып, кубанычыбыз түм эле эметип. Чындыгында абдан жакшы тосуп алышты. Вахтадан баштап чындыкты айтып коюш керек. Буга чейин Вера мына наамдарды алган күндөр болгон, башка кесиптештерибиз. Бирок монтип коллективдин астында мындай болгон эмес деп. Гүл тапшырып берген, чын көзүбүздөн жаш акты. Албетте, ошол үчүн рахмат ушунчалык минуттар эле аябай жакшы тосуп. Эгемендүүлүктүн быйыл 33 жылдыгы дагы абдан жакшы болду. Түм эле койсоңор болмок, бирок Эми биз дагы ошо жалпы элге жарыялап коелу дедик да. Ошо баягы көшөк артында ошол эжелерибиз эмгек өтүп атат дейт. Анан музыканы эл жаратат деп коет го. Биздин Качкын агайыбыз өзү аябай жөнөкөй көрүнгөнү менен ырлары өтө баягы биздин алтын фондго сакталган Райкүл Мамырова эжебиз сөзүнө жазган баардыгы билген. Ушуларыңызды аткарып берсеңиз жакшы болот эле. Эгер мен гүл болуп жаралсам, үйүңдүн түбүнө өсмөкмүн дейт ушундай. Райкүл Мамырова эң алгачкы чыгарган оонда 1988 жылы Балыкчыда маданият үйүндө иштеп жүргөндө чыгарган. Када, эсо. Эгер мен гүл болуп жаралсам, терезең түбүнө өсмөкмүн. Анды угуп эртеге чүнүңдүң, ай, ардайым жүзүңдү көрмөкмүн. Эгер мен суу болуп жаралсам, мелмилдеп бакчаңдан агармын. Жүзүңдү жууганы келгенде, ай, шыбырап сырымды айтмакмын. Эгер мен куш болуп жаралсам, бир сенин багыңа конмокмун. Шагыңа салып мен уямдың, ай, түйбөлүк жанаша болмокмун. Шагыңа салып мен уямдым,
жаныңда болмокмун. Егер мен нур болуп жаралсам, шоламды бир сага төкмөкмүн. Бейқапар сен уктап жаткандан жүзүңдөн аймалап өпмөкмүн. Бейқапар сен уктап жаткандан жүзүңдөн аймалап өпмөкмүн. Ой, жүзүңдөн аймалап өпмөкмүн. Бетиңден аймалап өпмөкмүн. Ой, баракелде. Мына ушундай сыймыктуу сыйлык ээлери бүгүн ЛТРден чакчы көрсөтсүндө. Албетте мына ошо борборуңуздагы бирден бир баягы театрлардын башында турган бул Токтолот Абдубонов атындагы Кыргыз улуттук драма театры. Тегиз эле Кыргыз драма театры койгон спектакльдерге бүгүнкү күндө зал толо батпай келип атат көрүүчүлөр. Бир кезде баягы көрүүчүлөр келбей калды деген учурлар болду. Эми баягы эски учурлар береже кайра кайталанып атат го. Ошо көпчүлүк театрга келип спектакль көрүп, мына сиздин жаңы спектакльдериңиз да болуп атат. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз, негизи көрүүчүлөрдүн келүүсү. Театрга мындай көрүп калгандар өзүнүн көрүүчүлөрү бар да театрдын. Ошолор кызыгып келиши мүмкүн. А бирок мындай массаба комедияга балким келип калышат, реклама болсо да. Мындай классикага, өзгөчө чет өлкөлүк классикага мындай жакшы эмете албай атабыз да, жакындатыра албай атабыз. Билбейм эмнеге, эми кыйынчылык, балким турмуштан, балким ушундай азыр мезгил ушундайбы. Бирок Аны үчүн реклама керек го. Бирок драма театрда азыр жакшы шарттар түзүлүп калды. Негизи бул заманга жараша болсо керек. Баягы перестройкадан кийин элибиз кандай күндөрдү башынан өткөрдү, жокчулук болду. Балдарга баягы окутуш үчүн, кийим кечи алып бериш үчүн кыйын эле доор болбодубу? Аны бүт өлкөдөгү биздин адамдар, биздин элибиз башынан кечирди ошондой күндөрдү. Ошол кезде театр эмес, адамдардын оюнда театр эмес. Кантип ушул жашоодон жол табам деген учур болду да. Анан ал кезде адамдарды күнөөлөш мүмкүн эмес. Ал доордун ошондой учуру болду. Күндөр болгон баягы биз артисттер күтөбүз, канча киши келди, ойнойбузбу? 17-20 киши келген күндөр болгон, анан баягы атмен болгон күндөр да болгон. А баягы театрда спектакль спектакль атмен болсо бу деген катастрофа да. Андай күндөрдү башыбыздан өткөрдүк. Анан эми мына заман оңолуп, буюрса, элибиздин курсагы тоюп, кечинде көчөдөн баратсаң, кафе, ресторандын баарында кимдер отурат? Кыргыздар отурат, биздин элибиз отурат, курсактары тое баштады, тойду десек болот. Заңгыраган болу, Бишкектик курчаган 2 этаж, 3 этаж үйлөрдө ким жашайт? Көбүнчө кыргыздар жашайт. Ага сүйүнүшүбүз керек, курсак тоюп атат, мына зарплаттар көбөйдү. Бирок зарплаттар көбөйгөнү менен кымбаттоолор болгону ошол нерсе кичине артка тартып кетип атат да. Но бирок элибиз ошон үчүн азыр театрга, премьераларга бөтөнчө агылып келе баштады. Анан эң мындай кубанычтуу нерсе жаштар келе баштады. Жаштар көп келе баштады. Демек, театр өлбөйт, театрдын күнү келечекте бар. Киного баягы эл келчү эмес, аз келчү. Азыр толтура масса менен премьералар да кошумча. Жакшы. Мына наам жагында гана, зарплат жагында эме болуп кетет да, тиешелүү. Бизден кийинки муундар эми күнү түн иштешет. Бир спектакльден бир спектакльге көчүп эле, мына кээде даже ойлойсуң, артисттер жетишпей атабы деп, бир эле каарман главный ролду ойноп атып эле экинчи спектакльден ошол эле ойногондо мажбурланат да. Анан кийин
биздин эми структурабыз ушундай экен да. Бир 4-5 жылдан кийин бир статустан бир статуска көчүшүң керек да. Анан эми ушу балдар, бизден кийинки келаткан балдар, ушу бир жерде эле туруп тургандай сезилип атат да. Бул наам жагын тиешелүү да. Буларга дагы эми убактысы өтүп баратат. Алдыңкысы 50ден ашып 60ка жетейин деп калды. Наамдары жок. Бул эмне үчүн артисттер наамга жабышат дегенге да. Бул мурдагы доордогу закон эме боюнча, театралдык иш боюнча келатабыз да биз. 4-5 жылдан кийин көчүш керек деген. Эми бул структура служебная лестница деп солдаттардыкындай эле да. 1 жыл, 5 жылдан кийин эле баягы лейтенант болуп жүрө бербей, статусун көтөрүлүш керек, дагы көтөрүлүш керек дегендей. Негизи бир сөздөр болгон, наамдарды жок кылыш керек деп. Анан мындай да, чет мамлекет менен салыштырат. Алар миллиондоп доллар алат. Бизге эле айтсынчы, силерге тиги 100 000 сом ставка коюп берели дегенде. Анда биз айтат элек, кереги жок наамдын. Анан же акча жагынан болбосо, же моундай моральный поощрение бар, моралдык жактан баягы стимул болбосо, анда баягы иштөөгө кантип өсөсүң, мындай перспектива жок болуп калат да. Анан баягы учурда мораторий болбоду беле? Ошол мораторий аябай тыгын кылып таштады. Бирок ошол мораторий болгон кезде деле бирин-сириндер кандайча алып калышты билбейм, алып кеткен наамдарды. Анан ошо мораторийдин айынан тыгын болуп, азыр бизде ала турган адамдар албай калганына биз сүйүндүк, а бирок ошол эле жерде биз тиги албай калды, бул алса деп ичибизде өзүбүздүн кесиптештери үчүн күйүндүк. Өзгөчө Садыр Ниязакунов 60-тан ашты. Биздин башкы сүрөтчүбүз ар бир спектакльде иштейт, мыкты иштери бар, чет мамлекеттерде иштейт. Анан ушу акчач болгон адамдын эмгек сиңирген наамы жок. 5-6 жолу көрсөтүлүп атат, албай атат. Эми аябай киши үчүн. Береже сиз деле кечирээк алдыңыз да бул эл артистин, көп жылдан кийин алдыңыз да. Шашкан жокмун да. Ошо да. Биз эле сүйдүк алып, береже алып тур деп. Алып кетишсин, аягында эми болор да. Айла кетти. Алып кетишсин дегенде сиз эми ошого татыктуу отурдуңуз да, азыркы баягы жаш курамыңызга жараша, ишиңизге жараша, кимдерге жол берип аттыңыз ошондо. Эми жок, улуурактар эмес, менден жашыраактар деле өтүп кетишкен, народный болушкан мурда эле. Эң сон мынакей театрдын буйрубаган оокат болот экен. Театрдын асыл айдары мынакей театрдагы кызыктар жөнүндө беришип атат. Качкын агай, келиңиз эми бүгүнкү күндө кимдердин сөздөрүнө кайрылып оон жаратып атасыз. Эми сиздин азыр эле биз эки эле огонуңузду уктук, эми ыргырчуңузда оондоруңуз абдан көп. Канча деген эл артист, эмгек артисттер аткарып жүрөт дегендей. Эми иштешкен акындарымды айтып кетсем, Анатай Өмүрханов менен иштешет экенмин, Раматылык Омар Султанов, Кыялбек Урманбетов, баягы эже өтүп кетпеди, Гүлжамила Шакирова. Абдан сонун сөздөрү жазып эле дагы. Мен аялдардын атынан баягы наамы бар акындар деле бар эле го. Эми бирок ошол наамы бар кишилерден да үйдө койчумун байкуш эженичи. Сөздөрү ушундай курчу. Өзү дардайт эле. Ошол киши менен көп иштештим. Yani азыр баягы кээде биз оон жараткан менен кээ бир ырларыбызды авторго ырдай албай калат экенбиз. Сөзүн жаттай албайчы, оор болупчу. Мисалы Гүлнур Сатылганова бир чыгармамды ырдап жүрөт, а мен кааларым дегенчи. Өткөндө да 31-нде аянттардады. Бирок өзүм ырдай албайм ошону. Мен үнүм отурбайт экен, аны Гүлнур онда ачып койду да. Эми убакыттан пайдаланганда дагы тиги Анатай Өмүрхановдун сөзүнө жазылган Жалгыз Сарадым деген чыгармасын бир куплет ырдап берейин. Жакшы болот. Токтой Серчиева, Лера Райнбекова ырдап жүрөт. Өзү гүлдөй, сөзү балдай, жал көзүм жандайын агым. Узун күндү батыра албай, узун таңды атыра албай, мен ушунча жалгыз ырадым.
Sen çok bolsoň, küýbe küýgön çırağım. Sen çok bolsoň, akpay tekeni bulagım. Oşonduktan meni жалгыз bir münöt, yarım münöt kaldırmaçı surarım. Samay berip seni gana sağınıştan öştürangım. Karap koyor abalıma bir can yok doyay alamda, жалгыз kuştay жалгыз sıradım. Sen çok bolsoň, küýbe küýgön çırağım. Sen çok bolsoň, akpay teken ay bulagım. Oşonduktan meni жалгыз bir münöt, yarım münöt kaldırmaçı nağım. Ким китепте окуй билсе күдүгө эки дүйнө жарык берет ишинде дейт. Негизи эле баягы актёрдук кесипти аркалаш үчүн Жамиле же Вере же сөзсүз түрдө баягы китеп көбүрөөк окуш керекпи? Мына жаштарга бир кайрылуу өтсөңүздөр. Азыр көп эле баягы кинодо, театрда аткарып жүрүшпөйбү? Бирок жаштар дагы азыр көбү талпынып ушундай актер болгусу келгендер көп да. Ошолорго баягы устат катары айтып өтсөңүз. Эми албетте баягы кээде мындай карапайым негизи эле адамдардан угуп калабыз да. Ой, силердин жумуш эмне, жыргап, күлүп, ойноп жүрөсүңөр, Оңойда да, оңойда сөз жаттап чыгасыңар деп. А мисалы жакында эле мен угуп калдым, мындай аралашкан адамдар съемкада айтып калышты, силердики кыйын турбайбы? Бир сөз айта албай койдум деп, мындай мугалим экен өзүм, анан мындай съемкага аралашып калып, силердин кесип кыйын турбайбы? Бир сөздөн мүдүрүлүп, араң баягы тердеп кургап аткардым дегенчелик. Биздин кесип ошондой, анткени образды жаратыш оңой эмес. Бул деген ошол образдын тегерегинде бөтөнчө мындай чоң чыгарма болсо, чоң жазуучулардын терең, маанилүү чыгарма болсо, ошол тегерегинде бүт литератураны окушуң керек, ал адамдын тарыхын окушуң керек. Ишылып казып иштешиң керек. Анан баягы сүйлөгөндө жаттама сөз эмес, образ ичиңден чыгыш керек. Сен ошол кейипкердин ичине кирип кетишиң керек. Жүрөгүңдү коротушуң керек, нервиңди коротушуң керек. Анан баягы жөн эле жаттаган сөздү айткан артисттердики билинип калат. Ооба, көп ошентип айтышат да, оңой эле артисттердики чыгып сүйлөп коет деп. Береже, сиз айтыңызчы, ошо жаштаргачы негизи эле баягы ошо театрга келип окуйм дегендер, театрдын артисти болом дегендерге сиз бир кеңеш айтып өтүңүзчү. Көп окушсабы ошолорго? Буга канча жүрөгүң кетет, канча билбейм, Жамиле айткандай бир эле күн жаттап эле чыга калбайсың. Айлап иштеш керек. Партнерың менен мамилени түзүшүң керек. Мизансценаларды эметишиң керек. Ошонтип сиңет роль. Сиңгенден кийин анан чыгасың. Чыккандан кийин эсиңди жыйып, оюңду, боюңду, жүрөгүңдү муштумга мыкчып, анан кийин вперед артист деп кетесиң. Роль уже готовый. Бир жарым жыл, мурда бир жылдап, 2 жылдап иштечү элек. Азыр эми
2-3 айда чыгарып калып атабыз. Андайсы да бар. жаңы спектакльдерде. Бирок кыйын. Аны түшүнгөн киши бар, түшүнбөгөн киши бар. Эми аны жакын жүргөн туугандарың келип көрүп, байкап калып түшүнбөсө көп киши түшүнө бербейт. Ооба, сиз канча убакытта чыгардыңыз жана Мамуре спектаклин? Мамуренеби? 3 айда чыгардык го, 3 айда. Бүт баарын өзүңүз баягы изилдеп, Даярданган убактысы түшүгүн, көп болду да, ошо табыш оригиналды Амазондон через Америку, через Францию тапты караң. чыгарманын өзү. Чыгарманын өзүн. Аны кайра котордуңуз? Аны кайра которуп, орусчадан анан кыргызчага. Кыргызчага котордуңуз. Вообще ал французча да өзү. Ошондой подготовительный жагы аябай нервти жеп убакытты алып коет да. Анын өзүнүн иштери бар. Костюмдан баштап, там неме застольный период деген бар. Анан сахнага чыгып да канча метесиң. Оңой иш эмес. Эреже айтат атпайбы азыр ошо Мамуре мен бул кыялымдагы спектакль болду деп же сиздинчи ушул Жабил эжеке сиздин кыялыңыздагы бир ролуңуз ушуну аткарсам деп же аткардыңызбы же буюрса аткарам деп атасызбы? Ушундай бир. Негизи мен ойлойм ар бир артисттин баягы Вера айтып атпайбы, мен деле ыраазымын тагдырыма, мен деле баягы рахмат дейм Кудайыма. Бирок ар бир артисттин ойнолбой калган канча ролдору калат. Дагы алдыда. Эми биз азыр жашыбызга карата башка роль, башка кемпирлерди ойноп баштадык да, ошон үчүн кемпирлердин бир мыкты мындай татаал буркан шаркан түшкөн бир ролду ойногун келет да, албетте. Анан эми буйрабы буйрбайбы, аны деле тагдыр өзү көрсөтөт. Баягы жаштык кезде, мурунку кезде албетте ойнобой калган ролдор калды. Баягы муну ойносом, же муну ойносом деп ар бир актер, актриса эңсейт, ар бир ырчы эңсейт, баланча партияны ырдасам деп, ар бир бийчи эңсейт, баланча партияны бийлесем деп. Анан эми тагдыр ар кандай болот. Анан бул спектакль жаратканда актерлор мына спектакльди тапшырып комиссияга ошону менен токтолуп калбайт. Ар бир спектакль болгон сайын актер ошо образдын үстүнөн иштейт, тереңдетет, краскаларды кошот, боекторду кошот, тереңдетет. Өмүр бою биз экзамен тапшырабыз. Ар бир спектакль экзамен. Ар бир роль бул экзамен. Өмүр бою. Биздин кесибибиздин татаалдык ошондо. Бирок ойлоп көрсөм башка кесиптер деле ошондой. Жаңыдан да биринчи эле премьераны ойногондон кийин эмес, андан кийин да 5-чи, 6-чы, 7-чиден өсүп атып анан балким 20-чысында нормальный болуп калды дешим мүмкүн да. Эң сонун. Акыркы кезде биз соц тармактан көрүп жүрөбүз, Качкын агай сиздин ырларыңыздын көбү патриоттук ырларга, убагында баягы сүйүү махабат ырлар болсо, жаш өткөн сайын ушундай патриоттук ырлар жаралабы же көпчүлүк ошондой сөздөрдү издеп таптыңызбы, ошол жөнүндө айтсаңыз? Эми жанагы кандай десем, ар бир оончу композитор бир эле багытта кете бербеш керек да. Ал адамдын өзүнүн изденүүсүнөн болот экен. Мисалы бизде деле мурунку оончулар айтып өтсөк, көпчүлүгүндө лирикалык ырлар сүйжөндө. Өзүңүз деле билесиз го, мисалы раматылык ырспаптын ырларынын көпчүлүгү 98% лирика, патриоттугун 1-2 болуш керек, көпчүлүгү. Мен ошолорду анализдеп, эмне үчүн мен патриоттук ыр жазбашым керек? Эмне үчүн балдарга арналган жазбашым керек? Деген суроо өзүм берип эле, анан ар тармактан балдарга жазганда чыгармаларым бар. Анан кээде жакшынакай сөз болгондо, аны деген лирикалык угунга келбейт баары бир патриоттук ырчы сөз. Анан ошого отуруп анан иштейсиң түрткүйлөп. Анан лирикалык жакшынакай сүйжөндө сөздөр болуп калса, ага деле жазып коебуз. Бир эле тармакта карабайчы баардыгына. Ошол. Эң сонун. Ошон үчүн патриоттук ырлар көп чыгып аткан турбайбы сиздики? Азыр салтанаттарда ырдалып жүрбөйбү сиздин? Анан ошо жанагы ырчыларды кандай кылып табасыз? Көбү баягы бул жогорку үндүү опералык ырчылар ырдап атат сиздин ырларыңызды.
Эми бул боюнча баягы эми өзүң чыгармачылык жаатта жүргөндөн кийин ырды жазганда эми ошонун диапазонун карайсың да. Анан тегерчинин үнүн билесиң да. Бул нотадан буга чейин жетет деп анализдеп, бул буга туура келет, бул буга туура келет деп анан сунуштайсың. Баягы кээде бергендериң эле ошолор чыга жага бербейт. Аны баягы сунуш иретинде биринчи сунуштайсың, ушундай чыгарма жазып угуп көр деп. Кээде сразу эле ошо мага жакты, мен ырдайм деп калатырчы. Кээде ичине өзгөртүп бересизби деген суроолорун берип калат. Анан ошого жараша кайра оңдоп бересиң. Кээде менин табитим эмес экен, башкага сунуштайсызбы деп калат. Эми чыгармада ар кандай экен да барды. Жазган чыгармага ошол ойлогон оюңду ошолорчу ырдайт дегенден алыс болуш керек экен да. Ал деле бактын көңүлүнө жакпай калат. Айрыкча сүйүү жөндөрлөр жазганда ырчыларга биздин ушуга таң калам да. Сөздү эми акын жазат да. Анан бир сүйүү жөндөп болуп, бир ажырашкан же бир башкача темага сөз обон жазып калсаң, ой мага бул болбойт, же болбосо жолдошум болбойт дегенге мен такыр түшүнбөй калам да. Бул менимче билбейм. Бул ырдай Муну деген чыгармада. чыгармада бул акындын сөзү да. Аткаруучу эле ал аткарып коет. Анан менин күйөөм кызганат. Анан эмне мынтип атасың? Бир каяктагы сөздөр айтканда. Башка эме кесипти таап алган окшойт. Анда анан ичимен ойлойм, деңгээлиң төмөн турбайбы депчи. Башка эмне дейсиң? Анан болуптур дейсиң, баш ийесиң, айла жок. Ушундай энди өнөр болуп калат экен. Келиңиз бир куплет ырларыңыздан эми биздин көрсөтүүбүздө шамды кылып отуруңуз. Муну да ошо илгери жазгам. Ошо эми өзүм көлдүк эмесмин да, көл жөнүндө. Туш тарабым тоолор менен тосулган, тоо дайрасы агып келип кошулган, суусу жылуу акак түскөл көлүмдөн, мен солукка жардам сурап кол сунам, суусу жылуу акак түскөл көлүмдөн, мен солукка жардам сурап кол сунам. Ой, ой, ой. Чайкалып келгенен сырга терең, чалыксам эс алууга сага келем. Балыктай эркин ойноп толкун жийреп, меримиң теңештирем эне менен. Балыктай эркин ойноп толкун жийреп, меримиң теңештирем эне менен. Ой, ой, ой. Көлүм турсун калыбынан бөксөрбөй, касиети кала берсин өзгөрбөй. Убакытты куру бекер өткөрбөй, калайык көлдү сактап калалык. Убакытты куру бекер өткөрбөй, калайык көлдү сактап калалык. Ой, ой, ой. Ой, баракелде, бар болуңуз.
Өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтура албайт. Негизи убакыт деген бул улуу мугалим, убакыт учкан куш деп айтабыз. Азыр сиздер бүгүн студияга келип ушу көп театрдагы өткөн күндөрдү эскерип көз алдыңыздарга жакшы баягы маек куруп бердиңиздер. Биз абдан ыраазыбыз. Кудай бурса дагы жогорку сыйлыктарды алыңыздар, мындан дагы жогорку сыйлыктар. Сиздердин мынакей ар бир аткарган роль сөзсүз түрдө бул тарыхта калат да, ошол баягы ким аткарды эле деп ошол жерде жазылат дегендей. Бул дагы эмгек жөн эмес. Ар бир чыгарган обонуңуз дагы ошо баягы элдин жүрөгүнө жетсин. Качкын агай, сизди да көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Сыйлыгыңызды да куттуктайбыз. Сиздердин негизи сыйлык чындыгында баягы өз элерин таптыр деп кээде айтып коет го. Ошон үчүн сиздерге биз эркин микрофон берели. 31 августта ушундай керемет чоң майрамда биздин элибиздин майрамы, эркиндиктин майрамында сыйлык алган ээлердин баардыгын чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте жугуштуу болсун. Буюрса баягы күтүп жүргөндөр алып калышсын деп мен тилектешмин. Элибиз болсо аман эсен болуп тынчтыкта, көк асмандын астында, керемет жерибизде, бейиш жерибизде ден соолукта үй бүлөлөрү менен аман эсен жакшылыктын күндөрүн көрүшсүн, аманчылык болсун, тынччылык болсун. Эң негизгиси согуш болбосун. Туура. Вера эжеке, сиздин тилегиңиз? Тилегим эми баарыңардын ой максатыңар орундалсын, мекенибизде тынчтык болсун. Эң башкысы. Анан театрыбызга эл толуп эле турсун. Эң башкысы, Качкын агай келиңиз. Ушу биз менен бирге алган сыйлыгыларын куттуктайм чын жүрөктөн. Анан эмгеги ошо сыйлыкка татып турган адамдар ошо эмкисинде алып калсын деп тилек кылайын. Анан элибизде тынчтык болсун. Элдердин курсагы ток болсун. Баягы элдин жашоосу жакшы болсо, элдер театрга барат, концертке барат дегендейчи. Анан курсагы тоюбай атса, көңүлүндө, жүрөгүндө ошо концертке баргысы келип турса дагы тыйыны жок болсо кантип барат? Ошондуктан жалпы Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Анан чыгармачыл адамдарга ийгиликтерди каалайын, жакшы чыгармалар жарата берсин. Рахмат. Эмгек адамды жараткан дейт, адамды эки нерсе картайтпайт. Бири жакшы сөз, экинчиси жакшы мүнөз дейт. Качан көрбөйлү мынакей биздин Жамиле эжекебиз, Вера эжебиз ушундай баягы жылмайбы да бул сүнөт деп коет го, бирок ошесе дагы адамга канча жылмайсаң, ошончолук көңүлүң көтөрөсүң дейт. Сиздерге да бекем ден соолук каалайбыз. Кудай бурса мындай дагы жогорку сыйлыктарды алып биздин студиябызга келип туруңуздар, дагы мыкты ролдорду жаратыңыздар. Сизге дагы мыкты оңдор жаралсын деп тилек кылалы. Албетте биздин көрсөтүүлөрүбүз мынакей бир жума бою ар кыл тармакта көгүлтүр экранга чыгып келет. Андыктан бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.